Теңир Мусага: "Эмне үчүн мага боздоп жатасың? Ысрайыл уулдарына айт, жолун уланта беришсин. Сен болсо таягыңды көтөрүп, колуңду деңизге сунуп, деңизди экиге бөл. Ошондо Ысрайыл уулдары деңиздин ортосундагы кургак жер менен өтүшөт. Мен болсо мисирликтердин жүрөгүн катуулантып коем. Алар элдин артынан кууп жөнөшөт. Ошондо мен өз даңкымды фараон аркылуу, анын аскерлери, арабалары менен атчандары аркылуу көрсөтөм. Мен өз даңкымды фараон аркылуу, анын арабалары, атчандары аркылуу көрсөткөндө, мисирликтер менин теңир экенимди билишет" деди. Ошондо Ысрайыл кошунунун алдында жүргөн Кудайдын периштеси ордунан жылып алардын артына келип турду. Алардын алдындагы булуттуу түрмөктө ордунан жылып алардын артына келип, Ысрайыл кошуну менен мисирликтердин кошунунун ортосунда туруп калды. Булуттуу түрмөк бирине караңгылык болуп, экинчисине түнкүсүн жарык болуп турду. Ошондуктан алар түнү бою бири-бирине жакындашкан жок. Муса колун деңизге сунганда, теңир түнү бою чыгыштан катуу шамал соктурду. Ошондо суулар эки жакка тартылып, деңиздин ортосу кургап калды. Ысрайыл уулдары деңиздин ортосундагы кургак жер менен жөнөштү. Суу болсо алардын оң жагы менен сол жагында дубалдай болуп көтөрүлүп турду. Мисирликтер кууп жөнөштү. Фараондун аттары, арабалары жана атчандары алардын артынан деңиздин ортосуна киришти. Таңга маал теңир булуттуу түрмөк менен оттуу түрмөктөн мисирликтердин кошуунун карап, аларга дүрбөлөң салды. Алардын арабаларынын дөңгөлөктөрүн чыгарып салды. Алар арабаларын араңдан зорго сүйрөп бара жатышты. Ошондо алар мындай дешти: "Ысрайылдыктардан качпасак болбойт, анткени теңир алар үчүн мисирликтер менен күрөшүп жатат." Теңир Мусага: "Колуңду деңизге сун, ошондо суу мисирликтерди арабалары, атчандары менен кошо басып калат" деди. Муса колун деңизге сунду.